кылмыштуулукка каршы күрөшүү милдетин аткара баштагандыгын белгилеген. Ошол күндөн баштап 1 ноябрь кыргыз милициясынын түзүлгөн күнү болуп калды. 1924 жылы так ошол күнү кыргыз милициясы түзүлгөн. Тагырагы Кара Кыргыз автономдуу облусу болуп түзүлгөндөн кийин кыргыз милициясы түзүлүп, мына бүгүнкү күнү 1 ноябрда 100 жылдык мааракесин белгилеп жатышат. Бүгүнкү майрамдык иш-чаранын ачылышы кыргыз милициясынын жаңы түзүлгөндөгү убакытты сахналаштырып көргөзүү менен башталды. Кыргыз милициясынын калыптанышына бир топ адамдардын, жетекчилердин, генералдардын салымы зор. Өлкө башчы мына ушул кыргыз милициясына кызмат өтөп жаткан жана ардактуу эс алуудагы офицерлерге ыраазычылыгын айтып өттү. Мындан тышкары кыргыз милициясы өнүгүү жолуна түшкөндүгүн баса белгиледи. Жалпы республика боюнча милиция кызматындагылардын маянасы 2 эсе жогоруласа, Баткен жергесинде кызмат өтөгөн милициялардын айлыгы 4 эсеге жогорулады. Ошондой эле атайын күжүрмөн санарып технологиялар ишке киргизилип, коопсуздукту камсыздоого жаңы деңгээлге көтөрүлдү. Урматтуу тартип сакчылары, милициянын кадырлуу ардагерлери, сиздердин эрдигиңиздер бүгүнкү күнү да чоң сый урматка татыктуу. Айрыкча кыргыз милициясынын 100 жылдык мааракесин белгилөө бул сиздерге болгон терең урматыбыздын белгиси. Бүгүнкү майрамга Кыргызстан боюнча аттуу баштуу генералдар чакырылган. Өзүңүздөр көрүп тургандай, ар ким ар кайсы жакта болгондуктан бүгүнкү майрам баарын башын бириктирип, жолуккандар жылуу учурашып жатат. Ошону менен бирге кыргыз элине жана милицияга жылуу куттуктоолорун айтып өтүштү. Учурдан пайдаланып, бардык ардагерлерди, ички иштер кызматкерлерди бүгүнкү улуу майрам менен куттуктагым келет. Ден соолук, аманчылык, эл үчүн кызмат кылып, кыргыздын келечегине ушул өзүбүздүн салымыбызды кошо берелик. Урматтуу ардагерлер, урматтуу алардын үй-бүлөлөрү жана кыргыз элим. Бүгүн кыргыз мамлекетинин түптөлгөндөн кийин ушул 1 айга жетпей кыргыз милициясы түптөлүп, мына бүгүн 100 жыл болуп отурат. Ушу 100 жылдык мааракес менен жалпы элибизди куттуктап кетким келет. Анткени бул жеке эле милициянын майрамы эмес, а милиция элди коргойт, ошон үчүн элдик майрам деп айтууга болот. Бүгүн кылымга арткан кыргыз милициясынын 100 жылдык майрамы менен жалпы кесиптештерибизди куттуктайм. Ар бир кесиптешибизге ден соолук, узун өмүр, ушундай иштеринде ийгиликтерди жана үй-бүлөсүндөгү ынтымакты, берекени каалайм. Ар бир кесиптешибизди дагы бир жолу майрам менен куттуктайм. Негизи Кара Кыргыз автономдук область түзүлгөндөн кийин эле, бир жумадан кийин ушул ички иштер органдары түзүлгөн, кыргыз милициясынын түптөлгөн. Анткени негизи мамлекеттин эң биринчи чоң функцияларынын бири ушул коомдук тартип, элдин кызыкчылыгын, элдин коопсуздугун камсыз кылууда. Биринчи кезекте аманчылыкты, ден соолукту каалайм, албетте. Андан кийин жумуштарында ийгиликтер болсун. Кыргызыбызда, кыргыз элинде канчалык ушундай стабильность, тынчтык орноп турса, биз өсөбүз, өнүгөбүз. Бүгүнкү майрамдык иш-чара атайын даярдалган аскерлер жана техникалардын парады менен коштолду.